Elestette koyayım, meni жақсы көрчү, балам жақсы көрчү. Жақсы көрчү да мен чағын. Жақсы көрчү мен балам. Ешіктен жапай келгенде ит бірінші шықты. Шындығында ысқақ ұлан қоған, анан арт жақтары да күйіптерді компурасынан жасайран киш жағы таптаса. Ben ölüm degende çim barda kötek. Anam koy döpem barber tiyak barber içine kasır yemeğe geltirdik de ökütün ardından sen özümden bir ilaç ökütün ölüm deşti. Artçağına ızık taptanıyla güzel erek de kendime bayağı mortun anam tigi yemeden barganda juvatkanı gördüm de zunç. Азыркы тапта бул үй бүлөнүн кабыргасы кайшып, кан жутуп отурган чагы. Бир жагынан баласынан ажыраса, экинчи жагы убактылуу жашап, күн кечирип жаткан үйүнөн жок. 28-июнь күнү Сокулук районунун Тынчтык көчөсүндө жайгашкан. Үйдөн өрт чыгып, өрттүн кесебетинен 9-классты жаңы аяктаган Азирет уктап жаткан боюнча ийизге уланып каза болгон. Ошол каргашалуу күнү эртең менен эрте Айнакан Бердалиева небересин ысык көлгө эс алууга жөнөтүү үчүн базарга чыгып кеткен. Бирок көп өтпөй өз колунда кичинекесинен бери өскөн Азиреттен ажырап калганын уккан. Уктап аткан эле, ойготпой эле бүгүн школго барбайт экен. Коелчу уктай берсин мейли деп жанына да сайылган телефону, ошол жаткан жериндеги телефону атасынын Nokia жөнөкөй эле. Ошону калтырып эле кетип эле мен өзүм телефон көтөрүп кеткем. Биз кайра Дордойго жетпей эле көлгө жиберели деп аттык эле. Ошого даярдык көрөлчү деп Дордойго кирип машина шапка алып аны муну кылып чыгып эмессек эле уже Безбуктаг боюнча экен бала көтөрүп жүргөн телефон Безбукта экен, мен эчтеке укпайм. Ошондо эле бирөө чалып атыптыр, телефон чала алайын десем эле. Алып ошо эмне деп сүйлөгөнүн да билбейм. Азирет өлүп калды, үйүң өрттөнүп кетти деген гана сөздү уктум. Башканы биле албайм. Ал эми Кеңешбек Кудунов бул тамды ижарага алып жашап жатканын, көтүсүз келген кырсыктан улам бардык документтер күйүп жок болгонун айтат. Мен ушул жерге келип жашаганыма 1,5 жыл, 2 жыл болуп ушундай болуп калды. Квартирада жашап аткам. Эптеп-септеп аны муну кылып жашап жүргөнбүз бирок. Анан өңөр көрүп атасыңар, момундай эмеге туш болгону мен сүйлөгөндө да унутуп, бир кыздай болуп калдым. Балам биз кетип атканда балам бул үйдө жатчы. Обуреки диван ызык болот деп, анан боуягында төшөксүгө боуякка салып алып жатчы бул жерде. Анан казыр бүт күйүп кетти, көрүп атасыңар, балам. Күйүп, обуреки жерде коридордогу жанагы жыгач, узундан турбай, тети семетке чейин там болчу. Жыгач, там. Анан бул жерде комната жанагы оокат кесе бүт бар, анын баары болчу, кийимдер тиякта илинип турган кийимдер бүт кетти. Анан ушул боюнча калдык. Ушул боюнча элечи. Бала негизи ак көңүл болчу, ак көңүл. Айтып койсоң, ырсалактап күлүп калчу. Анан тигиндей мындай басып деле кетчү эмес эч жакачы. Анан бир жак бара турган болсо, ата тияк барып келейин же апа барып келейин дечи, классташтарына. Анан бир теңиш баласы бар болчу, ошол келип калчу кээ бирдечи. Ошону менен сүйлөшүп үйдө отурчу, телефон көрүп турчу. Анан болду, анан кайра эле үйдө калчу, үйдө жүрчү да. Анан классташтар менен барарды, суранып кетчи, барып кайра келчи, 1-2 саат ойноп алчы. Ойлой албайм мен. Аны элестетип коеюн, балам. Элестетип коеюн, мени жакшы көрчү, балам жакшы көрчү. Жакшы көрчү да мен чагым. Жакшы көрчү мен балам. Эшиктен жапай келгенде ит биринчи чыкты. Андай балам чыкты, эшиктин келип токтодум. Ачыкчы берип койчу. Ачыкчы берип койсом, шөйлөп кудундап басып
Gelip aytap gidingizip koy desem, uşuğa emet almay alındı. Çılçıydı, çıtarlardan aytağında süydümçü. Anan uşu ölür günün murun günü. Hatta maşineni juup tazalap gelmeyli arıktın jeyini vardı dep. Gitkende balam çarçap geldim жаңы hazır. Ызыктуу күнү бул болбосо деп бара алган эмесмин чынында. Бир гана ушул жерде бара албай калдым да, жок болсо жанымда эле жүрчү барыш. Балам жанымда жүрчү. Балам жанымда жүрчү. Көчү коюп атканда сүрөтүгө барып эбеттим да. Сүрөттүгө телефондо сүрөттүрүн. Göreceğim Leyla uyuyordu. Söğünde hem bir de uyuyacak olsa, ondan olmazsa anam kardeşim gibi güya olamın düğünden ötkürdüm. Amcırga hızvanlık kolğunda jetip gelişti bari. Jetip gelip tekrar durduğuydu bacam var olacak. Aldı öyle. Geldi, bunlar geldi, bağaldaslar, anın, tuğan uruklar, minlerin büt gelişti. Gelvelenen bu jakыныrak, bu atanın üstünde yaşaydı. Güyalamçı. Oşonun üyüne, büyük alparlı üyden çıkaraldı, oşo üyden çıkar. Yaşonu bilmem balım. Bunu yaşonu elese çıkıyınlı olup kaldı. Bu üyde yaşaştıyla bunday bilmem, yaşay albayız kaldı. Bilmem. Anan, daha çıkıyında. Kvartirada yaşatıyoruz, 5000'den talıp. Anam bayağı yine özümüz işlemesek, özümüz 60'tan ötken kişiyiz. Anam kempirimde varırken men de boğurumdan aşkazan, ana göğüste kontrakt evi, operasyona degende akça nem tiyini koy, emetmeyin. Ben de kempirge birasdan bayağı soda kılıp atkanda artıp gelgen tiyinler bulup da, oşundan aşığırağın tiyakka salıp öyle çoğultu atkan, bunca kes sorap koyçum kanday bolup atasın desemle, içine bolup gele tatlı, çoğul gele tatlı. Жер албасак 2 күнөт болсо да үй салып алабыз. Анан кичинеден кошуп чоңойтуп алабыз деген ой бар болчу балам. Ошондо анан эметип калдык да. 16 жаштагы Азиреттин сөөгүн Кеңешбек Кудуновдун карындашы Элмира Кудунованын үйүнөн узатышкан. Азыркы тапта бул үй бүлөнүн акыбалы оор. Ушуларга бир жардам болсо жакшы болот элем, монтип бүт бар. Эмне кыларын билбей бакыштыр. Күндө ыйлашат, сыкташат, эчтеке. Настроениялар жок вообще. Байын өлөм дегенге чейин барды өкөтөй. Анан кой деп барбыр тияк-пияк аргы кичине касыремеге келтирдик да өкөтөң артынан тенөтүн ыйлашып өкөтөң өлөм дешти. Кичине эми бир Кудай неметси, кичине эми бирдеке болсо эметет эле го. Жок дегенде аларды кайта бирдеке жардам болуп калса жок деген кичине алаксып эметип кетет деп эле өздөрүн алаксытып өздөрү аябай куурабырда турушат. Кыйналып турушат, эмне кылабыз, биз да билбей турубуз. Биз дагы сен акылдасабыз, муну тиңди айтып эле атабыз бир туугандар анан. Аябай оор азыр. Андай эч ким башына бербес. Документтер эчтеке жок деп атат. Мен биринчи сырттан эле баягы келгенде баланы алып кеткен, сырттан келип кеткенбиз да, эми бияка биз келген жокпуз. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.